Эгерде намазды баштоону ниет кылса, эки баш бармагын кулактарынын жумшагына тийгизген абалда хамза менен ба тамгаларын созбостон такбир айтат дейт. Урматтуу окуучулар, бул сүйлөмдөгү такбир айтуудан максат мына ошол Аллаху акбар деген сөз. Өткөн сабактарыбызда айттык эле, ушул Аллаху акбар деген сөздү айтуу аркылуу дүйнөлүк иштерди өзүбүзгө арам кылуу бул намаздын сырткы фарздарынан болот деп. Ал эми ушул Аллаху акбар деген сөздү айтуу бул важип болот. Мына ошо колду кулактын тушуна чейин көтөрүү бул сүннөт болот. Эми ошо баш бармактарды кулактын жумшагына тийгизүү бул мустахаб амалдардан болот. Эмне себептен десе, себеби ушул манжаларыбызды баш бармактарыбызды кулактын жумшагына тийгизсек, биздин колдорубуз кулактын тушуна чейин көтөрүлдү деген сөз болот. Эми сүйлөмдүн ичине кайта турган болсок, урматтуу окуучулар, бул жерде китептин жазуучусу эмне деп жатат? Биринчисинен Аллаху акбар деген такбирдин акыркы тамгасын сүкүн кылуу айтуу бул мустахаб болот. Мына ушул сөздү айткан кезибизде Аллаху акбар дегенибизде акыркы тамга, ро тамгасыны сүкүн кылып айтуу бул мустахаб амалдардан. Бул бир. Экинчиси, ушул сүйлөмдүн ичинде Аллаху акбар деген сөздү, Аллах деген сөздү алифини созбостон айтыш керек дейт. Эгерде биз мад кылып созуп айта турган болсок, анда Фатху Бабил Иная деген китепте намаз бузулат деп келген. Эгерде атайын ушинтип айта турган болсо, адам динден чыгат деген жерлер дагы бар. Себеби Аллаху акбар деп созуп айта турган болсок, бул суроо пайда болот. Аллах улуубу деген. Мына ошондуктан, урматтуу окуучулар, биз Аллах деген сөздүн алифини созуп Аллаху акбар деп айтпашыбыз керек. Бирок ушул эле маселени Умдатур Риая китебинде эгерде ушундай созо турган болсо, намаз бузулбайт деген жерлери бар дагы. Бирок Хашияту Ибни Абидин китебинде дагы ошол Фатху Бабил Инаядагы сөздү колдоп айтылган. Кыскасы, Аллаху акбар деген сөздүн, Аллах деген сөздүн алифини созбошубуз керек. Ошондой эле акбар деген сөздүн дагы алифин созбой айтуу зарыл. Эгер созуп айта турган болсо, Аллаху акбар дей турган болсо дагы намаз бузулат деп алымдарыбыз айтышат. Жана ошондой эле ушул акбар деген сөздөгү ба тамгасын дагы созбой айтыш керек. Эгерде Аллаху акбар деп айта турган болсок, китептерибизде келет намаз бузулат деп. Мына ошондуктан бул маселеде, урматтуу окуучулар, биз аябай дыккат менен өтө көңүл буруп ушул сөздөрдү айтышыбыз керек. Маани беришибиз керек. Кантип айтабыз? Алифти созбойбуз. Аллаху дебейбиз, же акбар дебейбиз, же акбар дебейбиз. Эмне деткенбиз? Аллаху акбар. Мына ушинтип так дана эч бир ашыкча нерсе кошбоштон айтышыбыз керек. Экинчи бул сүйлөмдөгү айта турган маселе ошо кулактын жумшагы кулакка чейин көтөрүү тууралуу биздин аалымдарыбыздын 3 пикири бар. Кайсыл убакытта көтөрүлүш керек? Кээ бир аалымдарыбыздын көз карашы боюнча биринчи колду көтөрүп, анан такбир айтат. Биринчи колду көтөрөбүз, андан кийин Аллаху акбар дейбиз. Кээ бир аалымдарыбыздын көз карашы боюнча такбир айтканча кол көтөрүлөт. Мындан Аллаху акбар деп айтылат дейт. Кээ бир аалымдарыбыз айтат, такбирден кийин кол көтөрөт дейт. Бул 3 түрдүн баары пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдан риваят кылынган деп аалымдарыбыз айтышат. Андыктан баары менен амал кылса болот. Бирок биринчи ыкма эң жакшы ыкмасы болот. Кандай экен? Биринчи колубузду көтөрөбүз кулакка чейин, кулактын тушуна чейин, андан кийин Аллаху акбар деген сөздү айтабыз. Мына ушул жерде дагы бир маани бере турган нерсе, такбир айтканда кээ бир адамдар баштарын ылдый өйдө кылышат го, мына Аллаху акбар деп. Мына ушул нерсе туура эмес. Бул нерсе бидат болот. Башыбызды такбир айткан кезибизде кыймылдатпашыбыз керек, бирдей калыпта турушубуз керек. Ошондой эле такбир айтканда колунун манжаларын өз абалында коебуз. Мындай жабып албайбыз, ачып жумуп албайбыз, жазып албайбыз, жазык албайбыз, бириктирип албайбыз. Жөн өз абалында эмне кылат экенбиз? Алабыз. Коебуз да анан такбирде эмне кылабыз? Кыблага жүздөнтүп, ушу алакандарыбызды Аллаху акбар деген сөздү айтабыз.